Баткен шаарында блогерлер, активисттер, ишкерлер жана жаңы ишин баштаган журналисттер үчүн жаңы форматта медиа визуалдык публикацияларды даярдоо жана гендерге жана чыр-чатакка карата сезимталдуулук боюнча 4 күндүк окутуу өттү. Бул окуу Баткенде инновациялык медиа материалдарды колдонуп, социалдык көйгөйлөр жана алардын чечилиши үчүн мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Жакшы болсун. 29 январда башталган иш-чаранын биринчи күнү гендерге жана чыр-чатакка карата сезимталдуулук боюнча билимдерди чогорулатышты. Биз Кадамжай шаарынан келдик. Бүгүнкү күндө Кадамжай шаардык жаштар кеңешин түзүп, ошол жакта эмгектенебиз. Негизги максатыбыз ошо жаштардын билим потенциалын өстүрүү багытында иш жүргүзөбүз. Бул жака келгенибиздин максаты азыр 21-кылымда биз баарыбыз маалымат менен иштешебиз. Ошо маалыматты туура кабыл алууну, аны туура элдерге жеткирүү механизмдерин үйрөнүү максатында бул жака келип отурабыз. Ошол контент жаратуу боюнча медиа сабаттуулугумду жогорулатуу үчүн келдим. Сөзсүз бул алган билимимди күнүмдүк турмушумдагы аялдардын жашоосун жеңилдеткенге ошол көп басым жасайм, ошол жаш келиндердин көйгөйүн чечкенге негизинен максат ошол. Ошол карабастан азыр Бул долбоор Баткен облусунун өнүктүрүү мамлекеттик программасын ишке ашырууда жергиликтүү бийликтин аракеттерин элге жеткирүүдө, эл тарабынан колдоосун күчөтүүдө журналисттер, блогерлер, активисттер менен биргеликте иштөө максатын көздөйт. Биздин категориясы өнөк жай категориясы калган, болбосо жайыт категориясына түшкөн калгандыктан ошолордун ошол жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү журналистиканын ортосундагы карым-катнашты, мамилелерди тыгыз биргеликте иш алып баруу максатында жыйын болуп өттү. Бул жыйындын жүрүшүндө мен ойлойм, эртетинде өзүнүн жыйынтыгын берет. Жыйындын жүрүшүндө бизге ошол жергиликтүү бийлик органдары тарабынан кандай өнүгүүгө багытталган долбоорлор, өнүгүүгө багытталган иш-чаралар менен бөлүштү. Ошондой эле ошол жергиликтүү тургундарга кайсы тармактан кандай жардамдар же болбосо көмөк көрсөтүүлөрү боюнча дагы бир топ суроолор болду. Ошонун алкагында ошол биздин тургундар тарабынан ошол облусту өнүктүрүүгө өздөрүнүн жакшынакай сунуштарын берип кетишти. Албетте бул сунуштарды биз сөзсүз түрдө эске алып, мындан ары ошол сунуштардын негизинде иш жүргүзүүгө өзүбүздүн болгон күч-аракетибизди жумшайбыз. Алар 4 күндүн ичинде социалдык тармактарга жаңы форматтагы визуалдык медиа материалдарды даярдоону үйрөнүү менен медиа сабаттуулук, факт-чек, конфликттерди жана гендердик маселелерди чагылдыруудагы өзгөчөлүктөр тууралуу да билимин тереңдетишти. Мен биринчиден медиа сабаттуулук боюнча терең маалымат алдым. Ошону менен бирге журналистика боюнча дагы өзүмө керектүү билимдерди ала алдым. Билимге умтулган Мунарбек Тургунов. Бул окутууга Баткен облусунун бардык аймактарынан 25 активист катышты. Окутуунун соңунда катышуучулар сертификаттар менен сыйланышты. Сезим Жураева, Салам Медиа.